Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы мусулман бир туугандар. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, бүгүн биздин жоопкерчиликти эл астында жана Кудай астында алган биздин жетекчибиз, кээ бирөөлөр тааныйбы, тааныбайбы, жеке мен тааныган президентибиз Садыр Жапаров эң керектүү жарлыкка кол койду дагы, жана ал катты бүтүндөй кыргызстандыктардын телефонуна жүктөдү. Бул катты жөн эле жүктөп койбостон, мунун жоопкерчилигин 4 азаматка мойнуна койду. Акимдер, өкмөттөр, участковойлорго жана молдокелерге. Эгер ушул 4 азамат ушул жоопкерчиликке иштебестен кайдыгерлик кыла турган болсо, муногу эл баягы эле атаман калган салт деп ошол чыгашага дуушар боло берет. Эми биз могу төртөөнө карабастан жеке эркин бир мусулман блогер катары ошол катты биз дагы окуп, сиздер менен бөлүшүп, түшүндүрүү иштерине себепкер болуп калайлы, соопту алып калайлы деген максатта ушул эфирди уюштуруп отурабыз. Анда президентибиз кол койгон жарлыкты окуп сиздер менен бөлүшө кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ушундай жарлык чыгаруу чечимин кабыл алдым. Бул жарлыкка ылайык кыргызстандыктардын баары колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Илгертен бери жалпыбызга белгилүү болуп келгендей, өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен бодо мал сойгон учурлар да бүгүн да уланып келет. Жыйынтыгында азыр дагы колунда жок үй бүлөлөр колунда баарларга атаандашып, куру намыс калдырып, саап ичип отурган уюн союп, жакынын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жок отуруп калган учурлары чекеден кездешет. Ошондуктан кимибиз болбойлу, баарыбызга эреже бирдей болуп, жалпы эрежеге баш ийүүгө чакырам. Антпесек өлүм чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан эт кайнап, табак эт тартылып, той сыяктуу көрүнүштөр болуп жатканы бүгүн да болуп жатат. Оба бул жарлыкка каршы чыккандар дагы болду. Маселен, эмне үчүн менин атам 90го чыгып, акыркы сапарга кетип жатса, бир жылкы союп узатпашым керек дегендер чыкты. Бирок мындай жарандарыбыз азчылыкты гана түзөрүнө ишенем. Азчылык көпчүлүккө баш ийиши керек. Өзүмдүн башыман өткөн бир мисалды айта кетейин. 2019-жылы уулум Дастан каза болгондо айылдан бир туугандарым чалып, 3 бодо даярдадык, жетеби деп сурашты. Мен кереги жок, тоок дагы сойбойсуңар деп эч нерсе сойдурбай койдум. Алар алыстан көп киши келет, ачка кетиребизби, сөз кылышат, сөзгө калабыз деп мени ынандырганга аракет кылышты. Сөз кылса мени сөз кылышсын, мен той берип жаткан жокмун, мен аза күтүп жатам деп караманча каршы болдум. Жыйынтыгында 10 миңдей адам келип топурак салып кетишти. Эч ким эч кандай сөз деле кылган жок. Тескерисинче ушул туура эле болот экен деп кеткендер көпчүлүктү түздү. Ошондуктан бардык кыргызстандыктардан суранат элем. Колдоп бериңиздер. Баарыбыз бай кедей дебей, бирдей эреже өтөлү. Ал эми бул жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө алууну жергиликтүү бийликтегилерден баштап, ак үйдөгүлөргө чейин тапшырам. Жергиликтүү бийликтер мектептин директорунан баштап, участкалык милициялар, айыл өкмөт, райондук мекемелердин жетекчилери, райондун акими, президенттин өкүлүнө чейин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакындары же туугандары каза болгон үйдү катуу көзөмөлгө алышыңарды талап кылам. Жана ар бириңер жооп берериңерди эскертем. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Урматтуу туугандар, биз ушул катты канча жылдан бери күтөт элек. Мына Кудайым насип кылган экен, ушул инсанды себепкер кылып, кээ бир адамдар аны жаман көрөбү, кээ бир адамдар аны жакшы көрөбү, билбейм. Ишигиза бизге ушул жарлык, ушул кат керек эле. Антпесек биздин элибизде ушул суук мареке, өлүк чыккан үйдө көптөгөн чыгашылар болуп, ошол үй бүлөгө көптөгөн зыяндар болуп жатат эле. Ошондуктан урматтуу туугандар,
Келиңиздер, биз динибизге кайтайлы. Динибизде бардык нерсени эконом доп түшүндүрүп койгон. Оңой эле. Кылам деген адам үчүн оңой эле. Өлгөн адамга төбө союп узатсак дагы, ага Куран жана дуадан башка эч нерсе жетпейт. Ошол малды, ошол жылкыны, ошол уйду, ошол койду биз тирүүндө союп сыйлайлы. Кыргызда бекеринен айтылган эмес. Тирүүндө сыйлашып калдык. Тирүүбүздө сыйлайлы. Тирүүбүздө ошол уча тартайлы. Тирүүбүздө ошол жиликти берейли. Тирүүбүздө ошол жылкыны, ошол уйду, ошол койду союп берейли туугандар. Өлгөндөн кийин өлгөн адамга жылкыдан үйүрү менен алып келип сойсоңуз дагы эмне жетет? Бир гана Куран жана дуа эле жетет.